Нурсултан Назарбаев тепкичтен кыйналып түшүп бара жатканын жана аны күзөтчү Александр Лукашенко жетелеп түшүп келе жатканын көрүүгө болот. Бул тасма 27 декабрда Санкт-Петербургда тартылган. Ошондон бери Казакстандын мурдагы лидерин эч ким көргөн эмес. Басма сөз катчы күн сайын эч кандай билдирүү жарыялабаса да, мурдагы лидердин тирүү эмес экени айкын көрүнүп турат. Ал ортодо Казакстандын расмий маалымат каражаттары Борбор каланы Нур-Султан деп атабай, азыркы өлкө башчысы Назарбаевдин командасындагы адамдарды тазалоодо. Эксперттер мындай көрүнүштү эски клан менен жаңы кландын ортосунда тирешүү деп баалады. Нурсултан Назарбаев тирүүбү же жокпу? Бул суроо казак аскерлери кырдаалды кантип көзөмөлгө алып жатат деген фонунда балким окуялардын өнүгүшүнө көз салган ар бир адам үчүн негизги суроо болуп саналат. Кандай болгон күндө да ал тирүү болсо дагы абалы оор, коомчулукка чыга албасы анык. Антпесе анын пресс катчысынын твиттеринде гана эмес, кандайдыр бир билдирүүнү көрмөкпүз. Экс-президенттин өлгөндүгүн же оор абалда экендигин жашыруу кимге жана эмнеге керектиги түшүнүксүз. Албетте бул ситуацияны тактап чыгуу кыйын. Казакстандагы башаламандык учурунда кармалган Дикий Арман Каймана аты менен таанылган Крымтөбөл Арман Жумагелдиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Нур-Султан шаарынын адистештирилген райондор аралык тергөө соту шектүү Арман Жумагелдиевке карата 2 айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын бекитти. Тергөө иштери ачыкка чыкпайт деп жазылат маалыматта. Арман Жумагелдиев 7 январда Казакстанда кармалган. Андан кийин анын кыргыз модели жана Айкөл Аликжанованын күйөөсү экендиги айтылган. Жапаров салыкчыларга 150 миллиард сом жыйноо, ал эми бажы кызматына 100 миллиард сом планы коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматында кеңешме өткөрдү. Ушул жылы мамлекеттик салык кызматынын алдына 150 миллиард сомго жакын салык жыйноо, ал эми бажы кызматынын алдына 100 миллиард сомго жакын план коюлган, деди министрлер кабинетинин башчысы. Кеңешмеде салыкчылар 2022 жылга карата иш планы тууралуу менен катар көзөмөл кассалык машина жана книгестик көзөмөлдөө боюнча аналитикалык тутумду ишке киргизүү тууралуу маалымат беришти. Акылбек Жапаров салык кызматынын алдына коюлган милдеттер боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков кыргызстандык музыкант Викрам Розахуновдун Казакстанда кармалышы тууралуу пикирин билдирди. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Анын айтымында бул окуя адаттан тыш көрүнүш. Бир эле окуя эч кандай тенденцияларды түзүүгө негиз боло албайт. Өзгөчө бир жума мурун Алматыда болгон ушундай масштабдуу окуялардын жүрүшүндө, деди ал Песков. Бүгүн 11 январда Алматыдан 150 кыргызстандык мекенине алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, алардын арасында балдар, карлар жана студенттер бар. Казакстандагы кыргыз жарандары Казакстандан, Кыргызстандын консулдугу тарабынан атайын уюштурулган автобустар менен Ак жол өткөрмө бекетинен алынып келинген. Ал жерден мекендештерди Бишкек мэриясынын өкүлдөрү Тышкы иштер министрлигинин имаратына алып келди. Ушул айда АКШ Кыргызстанга 150 000 доза вакцина берет. Январь айында АКШ Кыргызстанга 150 000 доза Pfizer вакцинасын жөнөтөт. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз катчысы Нолен Джонсон билдирди. Бүгүнкү күндө АКШ COVAX программасынын алкагында Кыргызстанга 300 000 доза Pfizer вакцинасын берет. АКШ башка өлкөлөргө COVAX программасынын алкагында 350 000 дозадан вакцина берген. Алымкадыр Бейшеналиев Садыр Жапаров мени министр кылам деп 10 жыл мурун убада берген. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев кандай жагдайда министр болуп дайындалганын Новый лица YouTube каналына берген маегинде айтып берген. Анда президент Садыр Жапаров менен көптөн бери тааныштыгын 12 жыл мурун эле шайлоо алдында министр же депутат болосуң деп убада бергенин эскерген. 2010 жылкы парламенттик шайлоодо Садыр Жапаров мага Ата журт партиясынан талап
кээпкер болууну сунуштаган. Ошондо мага: "Мен сага убада берем, сен депутат же саламаттыкты сактоо министри болосуң" деп айткан. Чынын айтсам, мен анда ишенген эмесмин. Шайлоого да барган жокмун. 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого Мекенчил партиясы менен даярданып жатканда мага: "Сен депутат болуп, өзүңдүн тармагыңды медицина менен алектенесиң же министр болосуң" деди. Ошондон кийин сүйлөшкөн эмеспиз. Садыр Нуркожеевич бийликке келгенде мага министр болосуң деп айткан эмес. Ал мага жардамчысы аркылуу жакшылап кийинип алып келсин деп айттырып жибериптир. Мен министр болуп дайындалганымды резиденцияга барып анан билдим, деген Бейшеналиев. Сузак районунун Кызыл Сеңир айылынын 50 жаштагы тургуну Бекболот Боронбаев 29-декабрда үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Ошол күндөн тарта бир туугандары аны издеп келишет. Жаркынбек Боронбаевдин айтымында буга чейин да ал үйдөн чыгып кеткен учурлары болгон. Ал эми бул жолу агасы табылбагандыктан милицияга дагы кайрылышкан. Ден соолугу боюнча айта турган болсом, ден соолугу экинчи топтогу майып, удостоверениясы бар. Акыл эстен бир аз тайкы. Буга чейин мен өзүм издеп таап апарчумун. Бунусунда, бул жоголушунда таба албай, ушу телевидение аркылуу, жалпы эл журттан, милиция кызматкерлери аркылуу кайрылуудамын. Жаркынбек Боронбаев бизге маалымат бергенден бир нече сааттан кийин жакындары Бекболот Боронбаевдин сөөгү табылгандыгын билдиришти. Ушул жылдын 6-январында Нокен районунун Алма айылынын тургуну 96-жылы туулган Алина Абдумомунова эртең менен өз үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Алина Абдумомунованын белгилери: бою 1,65–1,70 см, ак жүздүү, кашы көзү, чачы кара, орунуп алган болушу мүмкүн. Кийген кийимдери көк түстөгү баш кийим жана шарф, сары түстөгү куртка, кара түстөгү шым. Дайынсыз болуп жаткан адамдардын жүргөн жерин аныктоого мүмкүнчүлүк болбой жатканына байланыштуу туугандары жана милиция аларды табууга коомчулуктан жардам сурайт. Ал эми 2022-жылдын башынан бери алдыңкы 10 күндүктүн ичинде 5 адам дайынсыз болуп жаткандыгы жөнүндө милицияга билдирүүлөр келип түшкөн. Анын ичинен бирөө табылып, 4-өө азыркы учурда дайынсыз болуп жатат. Негизинен дайынсыз жоголгон жарандардын көпчүлүгү эле бул 18 жаштан жогоркулар. 2021-жылы Жалал Абад облусунун аймагында жоголгон 8 кишинин жансыз денеси табылган. Алардын бири Сузак районунун тургуну Сумая Хасилжанова болгон. Өткөн жылы 18-ноябрда 9 жаштагы Сумая мектепке бара жаткан жеринен жоголуп, 9 күндөн кийин анын жансыз денеси табылган. Эске сала кетсек, 2020-жылы 138 киши жоголуп, 136сы табылган. Аклай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, регион. Бишкектеги Улан 1-Кичи районунда лифт кыпчып калып каза болгон жаран боюнча окуяны иликтөө үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу мэрия билдирди. Маалыматка караганда, кырсык тууралуу кабар түшөрү менен жерине Бишкек шаар лифт ишканасынын жетекчилери жана энергетика министрлигине караштуу өнөр жай коопсуздугу боюнча мамлекеттик экологиялык инспекциясынын өкүлү барган. Алар келгенге чейин лифт оператору инструкцияга ылайык лифттин тогун өчүрүп, жабырлануучуну эвакуациялоо үчүн электромеханикти чакырган деп айтылат маалыматта. Кырсыкты иликтөө үчүн түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиянын курамына Бишкек шаар лифт муниципалдык ишканасынын, Октябрь акимиятынын, энергетика министрлигине караштуу энергетика токен көзөмөлү жана өнөр жай коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциясынын, райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү кирди. Алар окуя болгон жерге иликтөө жүргүзүп, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын эске алуу менен эксперттик корутунду даярдайт. Укук коруу органдары да иликтөө жүргүзмөкчү. Эске салсак, бүгүн 11-январда 38 жаштагы киши коляскадагы баласы менен кирип жаткан учурда лифт өз алдынча иштеп кетип, жаранды кыпчып калган. Ал ошол жерден жан берген. Ал эми ымыркай жабыркаган эмес.